Assalomu alaykum, Pınar aka. Pınar Karim emas, Pınar ele. Pınar aka. Aka bu yer sizmi? Atamızdan algan yermi? Qaynaman qalgan yer. Şurayı turgan uzatlar hem bak. Yok, aka men Бар mı bir canım? 76'dan 10 litre kuyup verip koyunuzçu. Kalonka. Düşünmeye kaldım. 76'dan 10 litre. Kanday? Assalomu alaykum. İşte otuz öpürüm koy. İşte o da bir men 93'ten 10 litre verip koyç. Aksanardağı baştaldı. Uqqamanı bayağı günü. Anda oşo 10 litrede de kansa koyar ana talonda delini satıp alam eyli mi? Jigit. Oy dost. Geçip kalsın hemen. Kayrılık kalsın mı? Men düşüne alбай атам, да угулбай да татанын үстүнө тиги неме айтып койчу 10 литр куюп берип койсун мага дагы. Сага кайсыдан? 76'dan. Мунага 76'dan 10 litre berip koyçu. Ay беркесең. Кайра түшүнбөй калдым. Сен айтып койчу мага эмне деп эле атат? Жок, түшүнбөй калып атпаймын. Мунага 76'dan berip koyuz munun beziletpey. 76'dan kalonkamdan yes. Manın ardı men kayaktan bileyin onu. Uğruşu odat bu seni cini gelip. Seni uğruşu odat, men uğruşmak bu seni. Kanday kelle istebegen gengiregen demeye munun deydi. Men uruşup atабы. Ova. Nege? Kanday kelle istebegen gengiregen demeye. Men ağa ayttım o çaptamandağı jaşil kalonkanın tagida turan kök knopkаны ez dedim o deydi. Жок. Азыр сага деле түшүнгөн жокмун. Жок, мен кечирип коесуң. Жок, каяктан болосуң? Ошко бияка командировка келдим эле, өзүм нарындан болом да. Каяктан? Нарын жактан болом да. Аркалыкмын. Конкобаймын дебейсиңби? Ошо. Бияка келген эле кыйналып биттим, сарттардын сөзүн түшүнбөй эле кыйналып эле. Жа тура эле следующийни коет го, мисалы үчүн бизди сарттар деп коет, анан силерди аркалыктар деп коет го. Ошто өзбек кыргыз тополоң болуп атса, эки нарынды колтуруп алып сүйлөшүп ататмыш бирөөсү. Ошто тополоң болуп аттырга эмне болуп аттыр десе, экинчиси, сарттар менен өзбектер урушуп аттыр деп коетмыш. Жок, чын анткени силерчи Бул мындай, мына жашыл эс деп атпайбы? Силер жактан негизи баягы өзбектин туугандарынын сөзүн кошуп сүйлөй бересиңер го, ошон үчүн биз жакта ошентип баягы оштон десе эле баягы ошо сарттар менен кошо сүйлөшкөн кылып ошентип айта берет. Баягы кемчилдигибиз бар. Нарында. Бирөө камокко келип, кызуу экен го. 100 грамм арак куюп койчу десе, ар жактан эженин үнү чыгып атат экен. Ай, мас болуп калыпсың, эмне кыласың 100 грамм арак десе. Ошто уруш чыгып аттыр, барып келейинчи. Алдыгы кебетең менен дегеле киши тааныбай калсың, ал жерде же кыргызын же өзбегин айырмасын билбесең, сен эмне бар десе берип мынтип атат. Мага баары ошо жактын баары эле мен үчүн сарт деп коет дейт анан. Сен таарынбайсың го, просто тил маселеси боюнчачы мына. Мына боке. Азыр Баткенден келатам. Баткенден бери келатам. Же бирөөдөн бирдеке сурай албайм, же заправка кыла албайм, же тамак иче албайм. Баткендиктердин тилин бир кызыктай сүйлөткөн. Эмне дейт бирөө? Бирдекеде өтүп баратсам сурайын десем, бирөө-бирөөнө кыйкырып аткан экен, сөзүн угуп алып эле сурагым келбей калды да. Эмне дейт? Бирөө-бирөөсүн карап кыйкырып аттыр. Ой! Эчки бедени жебейт дебедим беде. Dese, eçki bedeni cevette verdim bile. Şöyle de bir de. Ben düşünmüyorum. Böyle çakı gel olan akşam.
Sen söylege. Sen ırdaganını ukpapsın alardın. Ырдаганы? Oo. Aybek Karımov'tun bir ırınırda alttır. Cazda kelem dedin idi, cazda nege kevedin. Küzde kelem dedin idi, küzde nege kevedin ha deydi. Sen söylegen nayda. Жо, мен баткендиктердин ырдаганын уккан жок. Мен ноокаттыктардын ырдаганын уктум. Ne der? Ичкиликтер алар дагы бөлөкчө сүйлөшөт. Ырдаганда не? Оштан түшкөн сүрөттү неме кылгансың? Ошто түшкөн сүрөтүм дале янымда деп эле. Bizde, men de aytып жүрөм мисалы жердештериме, ушул өзүбүздүн кыргыз тилинде эле сүйлөйлү, шоякта, мыякта, тагыда, үстүдө дегенди коюп эле мындай эле сүйлөйлү деп айтып эле жүрөм мен деле. Эми ошого көнүп калсам эмне кылайын эми? Же бул ошо айтып атам да, эми кыргызда ыр жакшынакай, бөлөкчө эле таза чыгат го мисалы мына. Кандай? Айылдын ары жагынан алмалуу колхоз багынан колума кызыл гүл алый жолуккан күндө эле сагынам. Тоодо өскөнбүз да мындай. Кенен, таза мындай. Түшүнүктүү да. Алмалуу колхоз багынан да эми колхоз боюнча калып кетсеңер ошону ырдайсыңар да эмне кылайлан. Эми ошентсе да таза кыргызча сүйлөп атабыз да. Ошко келип туруп тамак жейин деп кафеге кире калсам, эми сени ам мени ам дей бересиңер го, негизи. Кафеге кирсең эле сени ам мени ам эле дей бересиңер. Жа туура эмес ошо, мен деле айтып жүрөм, туура эмес. Эми сен дагы, мен дагы деп койсо болот да, туура. Туура эмес. Кафеге кирип тамак жейин десем эле бир кыз келди. Не тамагың бар десем эле маңдайыма келип эле. Ай шорпам бар, лагманам бар, шашлыгам бар деп. Анан эми болгон тамакты айтат да эмне кылсын анан. Эми болгон тамакты айткандан анан биз мындай туурама-туура түшүнүп атпайбызбы? Беркисин бөлүп угуп атпайбызбы бизчи? А мен айттым эми шорпосун алып келип бер, анан беркисин жөн эле кой дедим. Эми шорпого адам той, о бергизин эле жеп ала бербейсиң. Жо, сен бергизсем туура эмес сүмөң, мындай эми мантыны деле шашлык деле жеп ала бербейсизби деп атам дем. Жок, эми жеп көрбөсөм кайда. Жок. Жо көнүп кетесиң бир эки жегенден кийин. Жок. Бул эмичи? Бул ачуу чындык. Туура эле. Биздин кулагыбызга ошол нерсе бөлөкчө угулат, да. Ошон үчүн жакшы көрөсүңбү, жаман көрөсүңбү деп айтып аттым да. Анан кийин мына дагы бирөөсүнө кире калсам, тамак ичейин деп. Кире калсам эле мынтет. Ака, мени өрейинби деди. А кафеге киргенде мейли дебейсиң анан, кузук. Анда эмнеге кирдиң анан? Жок, мен түшүнгөн жокмун да, көрсөм меню берейинби деген сөз экен да, алчы. Туурабы? Анан кирсем, ака, мени өрейинби деди, анан мен өзүбүзчө түшүнүп, чоң кыз, мен сени көтөрө албайм дедим. Жа, эми мындай. Ишине тамак берип коюп минсең, анан сразу эчтен кирип алсам эле мени өрөсүң. Тамак жагына келгенде го эми силер айнанайын нарындыктар эми. Деги эт көргөнсүңөрбү силер? Нарындыктар этти ушундай жей баштаган экенсиңер, байкуш нарында карыштылар, силерди көрүп нидом болуп чөп жей баштап турушу. Жок, мен деле көрүп калдым, баягы Токтогулда эки карышкыр балык жеп отурган экен. Силерге эмне болду десем, ошо нарын жактан келатабыз деп. Мына кафе демекчи, бак эмеске бирден айтайын, а? Мына өзүңүз тийишип атасыз, мен жөн эле турабы? Силердики делечи, силердики деле. Мисалы үчүн мен кайындарыма көп каттайм да, кайын журтума ошо жака. Күйөө ала болоңбу? Силер жака түшкөм. Бир жолу гастролго кетип атсам айтып калды, Долон деген ашуунун түгүнө барсаң, ошол жерде кафелер барды. Тамак ичип аласың деди. Макул, анан түн жарымда бар, анан Долондун түгүнө токтодум, ошол кафелерден тамактанып алайын деп машинада түшүп карасам, поезд токтоп турат. Поезд? Биз жакта поезд жок го. Нарында поезд жол жок эле, бу каяктан келген поезд деп коям. Көрсө катар вагондорду коюп, ага кафе кылып алыпсың.
Bizde oşallavatta vagondu koyup alıp vulkanizatsiya kılaat ayerde. Atta kalayt. Mına bizdin kafelerdi görseniz çoğun kılıp aktap sırtap sivetlerdi koyup anan janağı menü degenler seni kağızga kılıp sırtın plyonka menen jabıştırıp sonun kılap gelip kolуңарга berет menü. Gördünüz. Жок, аягынан эч эмес жок, жакшы. Сонун жасап коюшат, Силердин менюңар кызык экен. Ошол вагонуңардын алдына токтосом, менюңарды фанерага жазып сыртка коюп коет экенсиңер чоң кылып. Эмне тамак бар экен деп келип минтип карасам, фанерага чоң жазып койсуңар кафе деп туруп анан алдына лагман, шорпо, балык, куурдак, эмгидеси, солярка, ходовые запчасти дейт. Bizde neme? Bizde два в одном. Ошондой экен. Кафе менен эме бир да? Анан бир убакта кирдим дагы. Официантканы айтып кой аласыз сен. 40 мүнөт жок болуп кетти. О, бурсан тракка деп эшик ачылып, эки бети кып-кызыл бир кыз чыкты. Бир колунда пияз, бир колуна гүлүштүл көтөрүп алып. Официант да? Карындашым мага тамак берип койсам, азыр мына гүлүштүлдү салып берип коюн деп чыгып кетти эшикке. Жарым сааттан колум май боюнча келди дагы эмне тамак жейсиз деди. Анан көңгөн адат боюнча бизге мага лагман алып келип берчи десем, макул деп кирип кетти. О, жарым сааттан алып келип, монту көтөрүп алып келип койду алдыма. Таң алып калдым, эмне эле буларда мантынын лагман деп коёбу деп коем. Анан айттым, карындашым, мен лагман заказ бердим, манты берсем, лагман албай атып манты жей бербейсиң дейт. Болгонун берип атат да, болгон. Деди айттым, жок, карындашым, мен лагман заказ кылсам, лагман албай атып мантыны жей бер, кечегеден калган манты бүгүн калса ачып калат дейт аны орду. О, дем ачып калганча сен жеп кетсин деп атат эми, жакшы да. Ысырап болбосун деп. Десе, нар жакта апасы турган экен, ошол бирдеме дейт болуш керек десем, апасы туруп алып, "Эй кызым, бер, иттер жегенден кийин артисттер жеп кетсин" дейт. Эми чынын айтканда тамак эме лагманды сен бизден бекер сурапсың да эми. Лагманды да башкача чоёт. Бизде мына оштун лагман жеп жүрөсө, кандай сонун чоёт а? Жок, жакшы чоёт лагман. Ипичке кылып камырлар. Көрдүм мындай мына жерден өйдө жылаңаш туруп алып мындай чоюп кетирип денесине мындай тап кетирип тийгизип анан чоюп, бияка чоюп, бияка чоюп, бияка чоюп ыргытканда тарелкаң келип түшөт. Жакшы, красиво. Бизде эми чоёт десе биз эми аркалыктап турама-тура чүйнөп алабыз да. Ар жагынан бирөө кармап, бир жагынан бирөө кармап мындай чоюп коет да. Антип чойсоңар да мейли. Анан лагманыңардын камыры мындай бар экен. Силер мынтип чойбой эле жөн эле кармап эле таштап коет окшойсуңар. Сенчи. Камырды өзүмө салып алып соруп атсам, камыр болуп келет эле. Топ-топ жарылып уңгайланып кетти ана. Тулар сенчи. Тегирменден чыккан окшоп. Сен андан лагман жебепсиң. Ал пирожки. Aynen. Silerdim piraşkinger oşonçu olsa, hemen lagmanın oşonçu olsa neden? Piraşkinger kanday oldu kendimden. Piraşkini iki jagынан karmap turanan büröň başынан jep başlayısınlar dedim. Bize piraşkini götürüp alıp jep jüre berет da. Anan Эми силерде чын айтышка сода кыла албайсыз. Соданы содадай кылыш. Анан ошон үчүн жана көчөгө жазып койгон себебибиз эми ошол бар экенин билсин деп жазып коебуз. Ама силерде болсо сода кылыштын жолун билет экен, ошто бир жолу кетип атсам, мындай эле көчөдө кетип атсам, жанында бирөө кошо ээчип кетип атат, анан түшүнбөй калдым. Мындай карасам жанында, мындай карасам мени карап туруп, шорпо лагман, чозмо лагман, любой лагман деп кошо кетип атат да. Токтоп түшүнбөй токтоп карасам, наркоз деди. Беркөйүстөн тосуп алат экен да.
Жоқ, соода кылыш жагынан биз андай эме жок да. Соданы билиш керек. Эми мындай деп мына сода кылган адам саткан товарынын жанында отуруш керек, туурабы? Силерди мына ошко барганыңызда кандай сода кылат, мына өрүк сатып атса, шабдолу сатып атсам, шабдолу сатып атса, ака мына меникин жең дейт, туурабы? Мына меникин жеп көрүң болбосо дейт. Арчып алып кел, мына ака меники ширин деп оозуна алып чайнап туруп, ичемесеңиз мына да оозуңузга салып бересиз. Жа базар жок. Быйыл жайында көлгө барып калып эс алганы. Жол моюна чакага көп кылып өрүк терип коюптур. Кызым өрүк жейм деп калганын макулдан өрүк алып берейин десем, түссөм ээси жок. Өрүк кимден деп жарым саат турдум ошол жерде. Силер терип жолдун моюна коюп өзүңөр, бактын арка башына ошол жерде нарда ойноп отура бердиңер. Соода кылганда эми чын айтам, эми соода кылыштын жайын айтып атпаймынбы? Кийин үйрөндүк. Эмес, силер бияка келген үйрөндүк да. Атак. Содалашканды бизде катырат билесиз. Биякта эки оштук сүйлөшүп атат дейт. Бирөө-бирөөүнөн мынтип коет дейт. Мына Бишкекке чүйлүктөр менен аркалыктар көбөйүп кетти коет дейт анан. Асарында биякта сооданы бизде сооданы катырат, байкайсызбы? Көрүп эле жүрөсүз. Сону соода кылат. Мына көрдүм мен, өзгөчө силер соода деселе любой нерсени соодага айландырып алат экенсиңер да. Кудага барсаң деле, бир жака барсаң деле соода кылып ийет экенсиңер да мына. Же маяга туура эмес. Бирок куда тосуп алып, бир машина толтура кудан келсе тосуп алып, кечинде сыйлап жаткырып коюп, эми эртең менен тургандан кийин жолгалы, эс алгыла деп коюп, эртең менен турса эч кимиз жок дейт. Түшүнбөй калды. Эмне кудалар таарынып кетип калды десе, саат 11-де келип калышты, бир машина толтура кайра. Чочуп кетип, эмне кудалар каяка кеттиңер, эмне таарынып калдыңар десе, эмнеге таарынмак элек, эртең менен дордойго барып, 2 иштен 1 иш товар ала келдик элек деп коет дейт. Кудага келет да товар ала келбей эле жөн эле келсеңер эми. Бир жерге күйөө бала болуп барып калсак эле, бир салтыңар бар экен, кемпир өлдү деген. Туура эмес, билем, туура эмес, ооба, билем. Барсак эле кемпир өлдү дедиле, настроение түшүп калды, блин. Тойго келсе кемпир өлүп калган турбайбы? Босого да өлүп калыптыр да, өлгөндө дачы. Кире беришти. Аңгыча эле скорый чакыртып калсак эле бир айтты, жок, бул салт, азыр тирилет деп туруп 100 сомду берди эле, баягы кемпир шарт сальто атып туруп кетип калса болобу. Сооданы эшиктен баштады да, сразу кирип. Ичине кирип отурганда эле андан кийин дагы бирөөсү кирди, дагы түтүн сатып кетти. Мына андан айландырып туруп эле. Ысырып койгондор да арчасы. Жа арча дегенен биз жакта нарында тоодон түшкөн арчанын жыты бөлөк. Тиги чөтө арча эмес да. По-моему, ушу тойго келиптир бирөөлөр, куда келиптир десе эле, бизнес кылайын деп көчөдө келет эле, арыктын жегинен чөп үзө келсе керек мындай эле. Бака, салт жагынан чыны, туура эле айттыңыз муну. Туура эмес, мен деле айтып жүрөм, тойго келип өлбөй эле кое кемпир, башка салттар кыла бергиле деп туугандарым айтып эле жүрөм. Болбосо эмне кылай? Эми силерде жакшы сыйлайт экенсиңер. Тамак ашты да жакшы сыйлайсыңар, базар жок, баары түрлүү тамактарды коет экенсиңер. Мына бизди айтып атасың, эт жей берет. Мына эт тартканыңарды айтайын, нарындыктар, Гөлдүктөрдөй, таластыктарда кылып эт тартсаңар болбойбу? Силерге конокко барсаң, эти шылып калат экенсиңер да, сөөгүн тартат экенсиңер монда алардын. Сөөгү эмес, ал устукан. Ой, чайнана. Силерге деле конокко барып калсаң, ашты коюп туруп, үстүнө 3 жумуртка коюп коет экенсиң. Аны үчөөбүз жеп алып калганыбыз карап отурабыз го муну. Между прочим, ал жумуртка караганда устукан. Эми сен устуканыңа караганда жумурткага кичине тиш өтүп атпайбы адамдын? Ал жумуртканы карап отура бербей, аны мындай кылып бүтүн жебейт, аны кесип мындай кылып жейт. Бүтүн боюнча жеп алып анан аркаңардан жожо башпак басын отурлар. Мен биз эми көнгөн боюнча баягы этти күтөт экенбиз да. 3 жумуртка коюп калса, үчөөнү жеп коюп, бири-бирибизди карап отурабыз, качан эт келет экен депчи. Ушу жумурткага эле мынча жакын экенсиңер билем. Бир эки дос келип, бияка келип, оштон келген го, народныйга кирип, жумуртканы көрүп калыптыр да. 4 та тукум бересизби дептир да. Десе, магазиндеги кыз түшүнбөй, это не тукум, это яйца десе. Тиги жанындагы досун карап, Абдырайым, муну яйцасы тукумга яман окшош экен да коет. Бака, өзүңүз тийишип атасыз, айтып коеюн. Жок, тийишкен жок, просто сен. Айта берейин мен деле.
Mına salt boyunca alıp gelgende siler dediler çaynanay ne mine narındıklar araktan atanar ölgönmüm niye böyle? Yo sen sen atasını da azıl aytып атасың sen. Bize atası, apası, saseti ölgөн. Çok optam ölgön da. Sen çok içip at ölgön da. Aynen araktı uşunda içete gelsin gerem aynen. Çın men oşol jagынан көп айтам. Уят болуп жүрөм көп жерден. Uyat da mı onu? Ya aynen ölüңөр менен toyuңарды айырмалаш кыйын экен силердики. Toydu deli ölgöndü deli. Hekele neresinden ayırmalasa olup ötken ölgön менен toydu silerde. Ölgön jerde süretin koyup koyup içete gelsinler. Toy bolgon jerde özleri живой туруп турат экен. Ошол эле экен разница калган саат бүт. Кылган иче экен. Kudaya toğa kaldım araktı tamak menen deli içe verete gelsinler, salat menen deli içe verete gelsinler, su menen deli içe verete. Шыгылып жыттанган нерсе болсо иче беришет. Men bir jol narınga kudaga barıp, Aha. balдар aytıp kaldı, barganda içpe dedi. 50 gram içsen ele öldün dedi, öldüröt dedi. Arkasından koya verip öldüröt dedi. Makulda barıp alıp oturam, içpeyim desem, İçpeye koysa dile bolot da negisi. Tırışıp durardım, içpeyim desem. Canında bir 80'den de çıkıp olan bir aksakal var eken. Aksakal aytı, balanı kıyna bağlam. Mine içpegen balanı kayna kıyna vatasınlar. Dedi daha, gel balam. Men yaşım 82'ye çıktı. Kalgan ömrü yaşımı sağa vereyim. Hem uşunca koyulup kaldır buna ne koyuz, tükötüp koyalı. Dese men ağa işeni vatpayım. Benim 82'den kalgan yaşı kaysa kaldı. Dese men ağa işeni vat mınan. Dep durup jarımın alışıp durup jarımın karmatı koydu. Ya mandan bugün al başka olmaya kaldı. Hani ölüp kaçtı. Alıversem cana aksakal. Ha içeteken koyuverir. Omna Allah'a akbar deyip çırp etti. Da işkesir. Karmalıp kaldın da. Şöyle razvetçiklerdi koyup alıp içetekesin ersiler. Araktan çadav erterek çatı olayın semçi. Şıltı koyu kesilerdi arak iş üçüncü. Jatar ayak, uykuluk. Erterek kutulayın deyip çeçinip jatıp alsan başına gelip alıp tırp etme deydi. Em tırp etme деген em баягы кудага келгенде сыйлап жаткыргандан төшөккө жаткандан бирөө тола тырпыйып калсын деп анан берет да ошол. Jo em bir öyle tırp etmeyen verip koysa boldu da. Kayra girip tırp etme kılışat ekan alar. İkincisi geldi ele men aytdım. Jok adı tırpıldattı boldu dedim. Desem anıkı başka, meniki başka deyip girip alıp anam. Jem туура түшүн да, туура да. Ар ким өзү келип тырпылдатат анан бирөөнү тырпылдатканда бирөө ыраазы болмок беле. Анын үстүнө сен бир жолу тырпылдатканда тырпыйып жатып кал да. Улам баш көтө берсең, муну до конца тырпый ичиш керек экен деп атат да. Анын арды каякта. Сен еще мүртет менен ичпепсиң. Мүртет менен ичкениңден тырп эткениңди билбей калмаксың. Анын арды каяктан билейин? Эртең менен туруп туалетке барып girip getirip tuvaletten çıksam, taң kamal şu tuvaletten çıkıp gelesem, tuvaletin astında turat da karımı alıp. Gelinem kuda bir yağı jark etme deydi, vay. Üngüreyip çıksan jarkıldatıp koyalı dedi da. Bak ya, tuvalet demek çiçe. Ulu sözde uyatacak, açıkla ayıp koyayım, betin ergele. Ne? Tuvalette kılıp salgıla çaynan aynı. Ne oldu? Köçede kaldın mı? Tuvalette bir kız da salatı kesinler. 4 yerge 4 kazıkta kakatı kesinler dağı. Tegereğine kap torap koyatı kesinler. Oturatı kesinler şu kaptın içinde. Bundan bir yakın görünüp şu. İki jakta kara şöyle şunday kılıp. Жақсы да мындай шабадада. Маза кылып. Таза абада отурасың, ана силердикине окшогон көзүң ачып кетишке отуруп бериш керек. Oturata kesin bundan bir yakın görünüp. Ötüp bara aytkanlarga assalamu aleykum. Görüp durup uçuraşma koysan kapı oladigan karap durup uçuraşma. Учураш эркектер менен учурашсаң го жакшы го, анан кээде аялдар менен деле учурашып каласың. Мындай отурсаң өтүп барат, мынтип коет, жакшысыңар деп отур. Жакшы деп каласың. Өзүң кандай деп калсың, атып бер.
Десең сени карап, Отырсаң- өзүң жакшы, өзүң не кылтасың деп коет. Отырсаң дағы алик алып өтіп кете бербестен. Алейкум ассалам. Не қылып отырасың дейді. Эми сурап коеюн дедим, ответ эми. Унчукпай өтүп кетпей. Оштан силитирап келдім эле ошону сатып атам. Дағы бір қызығы қаптан дуал қалаты кесіңер да сілерде тар деп қоя ғой, бізде шалча деп қояды. Шалчадан ешік қойып қойды кен ағада. Аның арқа тұрақ шамал болса көтеріліп кет, башыңа жауылып қалып. Снайперге оқшап отырады кесіңер. Паранжы жабынған аялға окшоп. Bizde eşik koyatınday. İçinden ilip koyasın. Biri gelip tartıp içinde biri var olsa iyi deyip durup durad. Siler düşü gele etkinden ki şu paylap durad kesindağı. Жақындап қалғанда қайтар қадап қош керек. Сен дагы сый болуп Кудага баргандан жанагы төртөө сайылган туалетке кирипсиң. Кудага ошентет. Бизде Кудага барбаган күнү жөн эле кап кармат коет колуна. Мындай подвижный туалет болуп калат да. Каалаган жерге барып отура бересиң. Орону алып. Боке, жанагы туалети жакыныраак кошуналарыңар бар го. Ошолор туалетте жана турбай чыгып алып карта ойноп. Sen ayaldarыңарчы, ayalдар. Бирөө чачын боятып келген болсо туалеттен байкап калып, "Ой, каерден бояттың?" Кел сүрөткө тартып алайын. Болды, мени да айттыргантасың, сен дагычы. Жо, айта бериң, ачуучундукту бар жок билиш керек да. Ар ким өзүнүн кемчилдигин мойнуна алыш керек. Жок, билбейм, эми силерде эшиги бар, чын, жакшы эшиги менен салат экенсиңер. Кээ бир жерге, кээ бирөөсүнүн туалетине кирип калсаң, мындай полун кыйгааш салып коет экенсиңер мындай. Мотоциклдин люлькасында отургансып, жакшы дагы эшик жасап коюпсуңар, ошону кармаган бойдон мындай. Тайып кетсе, кайра мытып тартып алып, мындай. Мергенчик окшоп, мээлеп отура бересиң да. Негизи туалет салганда жакшы мындай кенен салат экенсиңер. Кенен. Ана биз жанагында оронуп көнүп калган жаныбыз, эми психология ошого көнүп калганда. Кенен жерге отура албай кыйналат экенсиң да мындай. Бирөөнүн төркүйүндө отургансып, аңгырап мындай. Стадиондун ортосунда отуруп алган кичидей болуп, кызыктай болуп эки жакты карап, неудобно болуп отурсаң, бир уй саягактап келип кирип кетсе болот. Силер кагастын ордуна таш коюп отурасыңар, чопо. Ошо чопан алып туруп анан кубалап. Айландырып жүрүп кубалап чыгасың да сырткачы. Мен билдим, эмнеге силер чоң саларыңарды. Эми соода кылып жүрүп баардык нерсе эконом кылып көнүп калгансыңар. Атайын чоң салат экенсиңер да. Сөй кийин туалет болгондо ичин жаап, эме таза мындай үстүн жаап турган, ичин актап туруп, квартирант киргизип коюп турасыңар. Боке, туалетімдай кене салған жақшы да, дуалы менен кішіне кирген адамда ошо туалеттин ичине кичине оңдону үстү башын түздөө анан чыгып кетет бизде. Силерде ошо ичинде отуралып эки жака көнүп жүрүп оңдон. Силердин туалетке мындай кирип анан мынтип чыгып кетет. Кай, балден. Дынар Курбаналиев. Борончу Кудайбергенов. Рахмат. Боке, муну жоготпоң. Эртең 3-үнөн баштап Ошто концерт коебуз го. Жана айтып атпайсыздар, көзүңөр ачып кетет экен силердин деп. Ушу гүлдү көтөрүп аласыз, как освежителдин ордуна коюп турасыз.
Же сага бербейинби? Турмушка чыкканда ыргытасың да. Жа. Эми мында болуп калды Тынар. Тынар кечирип коесуң. Рахмат сизге. Тынар, Мындай. бир сөз. Азыр менин бул жерде эжекем отурат, ушул эжекем таарынып калды окшойт. Ошону айтып коеюн. Мен бул тамашанын акырына чейин чыдабай калды окшойт бул эжебиз. Себеби дегенде мен жана Оштогу тил маселеси боюнча айтып атсам аябай ачуусу келип, жанындагыларды жакалап, бирөөнү сүзүп да ийди окшойт. Себеби бул мындай биз айтышып атканда бири-бирибизге неме кылып, атайын мен бул Тынарды уят кылайын деп, же Тынар мен уят кылайын деп айтып аткан жер жок. Биз ошол өзүңүз тийиштиңиз, мен деле айтып койдум. Атайын ушул кыргыз бойдон калыш керек. Кыргыз ансыз деле бирөөнүн сөзүн сүйлөп, бирөөнүн кийимин кийип, бирөөнүн каада салты менен жашап кетип атабыз. Ошон үчүн дайыма өзүбүздүн тилибиз бар, динибиз бар, кыргыз деген өзүбүздүн үрп-адатыбыз бар, каада салтыбыз бар. Ошон үчүн бир тууган болуп, түндүк түштүк болбостон, ар бир жерде кемчилик бар. Ошол кемчиликти биз дайыма тамаша жолу менен айтат экенбиз. Ойлонуп калса экен, ошону түздөсө экен деп аракет кылат экенбиз. Борончагай туура нерсени айтты. Бул жерден кимге кандай тийди, ким кандай мындай түшүнүктө калды билбейбиз. Бирок чыны Кудайы Борончо экебиз айтмакчы, кыргыз болгондон кийин кыргыздын каада салты менен мениям, сениям деген сөздү сыртка коюп, мени дагы, сени дагы деп, экинчиден көпчүлүк жаштарыбыз бир деле мен бир боке кечинде тамаша иретинде айтып кеттик. Аракты мындай чекеге коюп эле, арактан эч ким биздин атабыз өлгөн эмес. Кыргыз кымыз ичип деле рахат алып келген. Ушул араң көбөй албай аткан кыргызды арак менен кырып албай, кыргыз болуп туулгандан кийин кыргыздын каны менен жашап, кыргыздын салты менен өлөлү. Бар болуңуздар. Тынар. Борончо Кудайбергенов.